мына акыркы жарым жылда чоң шайлоолорду өткөрдүк. Бул шайлоолорго өтө чоң акчалар бөлүндү. Бирок барыбыз күбө болдук, элдин келүүсү өтө аз пайыз, 30-40%. Мен мындай сунушум бар да, ушул шайлоону бөлсөк, милдет жана укук кылып. Шайлоого келүү милдет болуш керек. Ал эми киргенден кийин шайлоо ал укукка бөлүнүш керек. Антпесек биз ушунча акчаны ысырап кылып атабыз. Муну коррупцияга да жол берип атабыз. Элди ошол шайлоого алып келиш үчүн адамдар атайын акча төлөп ташып атышат. Мен ушул сунушту эске алсаңыздар, ошол шайлоого бир атайын мыйзам киргизбесек болбойт. Шайлоого келүү бул ар бир кыргыз жаранын милдети болуш керек. Сөзсүз түрдө милдет кеш керек. Бул атайын бир административдик бир кандайдыр бир чара колдонуш керек. Ал эми шайлоого киргенден кийин ал өзүнүн укугу. Бары жогун шайлайбы же баарына каршы шайлоо ал өзүнүн укугу. Мен ушул сунушумду эске алып койсоңуздар. Чоң рахмат. Рахмат. Акыркы сөз